Декабрдын орто чени, ал эми сыртта болсо аябай кар жаап жаткан мезгили өзүңүздөр көрүп турсаңыздар керек. Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Элдик каналдын эфирин биздин шаар долбоору улантат. Аты жөнүм Сезим Сагынбекова. Бүгүн биз түштүк аймактагы эң калкы күжүрмөн, эмгекчил келген жана ошондой эле бир берекелүү аймак катары таанылган Ноокат шаарына келип отурабыз. Бүгүн биз берүүбүздө 30 мүнөт бою биз менен бирге болсоңуздар, анткени ушул шаардын жетишкендиктери жана ушундай эле көйгөйлөрү менен сиздерди тааныштырабыз. Чагы тоолуу ооматка кош келипсиз Ноокатка. Эң алгач эле Ноокаттын музейине кирип келдик. Урматтуу көрүүчү, эмне үчүн Ноокат деп аталып калган ошол мага кызык болуп турат. Сиздерге деле кызык болсо керек. Анан ушул Ноокаттан көрүнүктүү инсандар чыккан алсак, Төрөбай Кулатов, Насирдин Исанов, Кыргыздын биринчи премьер-министри, Рукая Салиева сыяктуу Кыргыздын биринчи комсомол айымы, жана ошондой эле ушул Ноокат эмне үчүн Ноокат деп аталып калган, качан райондук деңгээлдеги шаар болуп түзүлгөн азыр билебиз. Бул жогору жакта Чилисай аскан осунар тартылып калган чиймелер бар. Ошол чиймени тарыхчы, окумуштуу Жусуп Лутфи Акматов деген киши изилдеп, бул Ноокат районунун астрономиясы жана астрологиясы деп далилдейт да. Себеби бул эң чоң баягы Жалал Абадтын 9 торосунда жайгашкан сүрөт галереясынын кандайдыр бир немеси, белгилери биздин Ноокатта дагы бар да. Ноого тартылып калган. Убагында сен кайда бардың десе, Ноодогу катка бардым, Ноодогу катта бардым деп отуруп, Ноокат деп аталып калган деген ошонун. Биздин районубуздун аталышы ушул чиймеге байланыштуу. Археология изилдөөчүлөрдөн дагы Александр Натанович Бернштейн менен Юрий Александрович Заднепровский деген археология изилдөөчүлөр биздин Ноокатты көбүрөөк изилдеген, түштүк Кыргызстанда. Ошондо алар көрүстөндөргө изилдөө жүргүзгөн. Анан көрүстөндөр изилдөө жүргүзгөндө анда адамдын сөөгү жана алдында чопо буюмдарды көрүп турасыздар. Демек, ислам дини кабыл алынганга чейин биздин Ноокаттыктарда ар кандай шаманаизмдик түшүнүктөр болгондугу, бул дүйнөдө пайдаланган буюмду кийинки дүйнөдө дагы пайдаланат деген түшүнүк негизинде жашашкан. Ошондуктан ал адамдын сөөктөрүнөн ушундай чопо буюмдар табылган. Ал эми бул жерде ушул Ноокат аймагынын аймактарынан табылган жыгачтан, темирден жасалган буюмдар турат. Идиш аяктар буюмдар. Бул Кулатов айыл өкмөтүнөн алынып келди. Атайын кир жуугуч болгон, жыгачтан жасалган. Жыгачтан жасалып тур. Жыгачтан жасалган кир жуугучтар. Анан чоң кичине өлчөмдөгү кеселер, турмуш тиричиликке пайдаланган. Эми бул канчанчы кылымдарга таандык болгон эжеке? Бул 20-чы кылымга эле таандык. 20-чы кылымга таандык. Музейде Уркуя Салиева, Төрөбай Кулатов, Насирдин Исанов сыяктуу көрүнүктүү инсандардын өмүр баяндары жазылып, колдонгон буюмдары сакталган. Ананда Ноокат шаарынын аймагында табылган археологиялык табылгалар, буюм тайымдардын баары ушул жерде. Чет өлкөгө иш сапарлары менен чыккан. Мисалы Кытайга, Кызыл Суу автономия облусуна барган Насирдин Исанов. Ошондо айткан экен, мен өзүм Кыргызстанда жашап аткан элим үчүн гана ойлоймун. Башка жакта жашап аткан биздин кыргыз боолуштар кантип жашап атат деп көп ойлонуп толгоном деген экен да. Ошондо бул барып ошол Кытайда жашаган кыргыздардын турмушу жөнүндө эмне кылган, маалыматтарды алып келип, Шинжаң Кытай кыргыздар деген макаласын жазган. Ноокат Ош облусунун курамындагы шаар.
Ош шаарынын борборунан 43 чакырым алыстыкта жайгашкан. Калкынын саны жетишпегендиктен 2003 жылы Гулистан жана Мирмахмудов айыл аймактарынын айрым жерлеринин калкы кошулуп олтуруп шаар болуп түптөлгөн. Учурда калаанын калкы 15 миңден ашуун көп улуттуу аймак. Жалпысынан 12ден ашуун улуттун өкүлдөрү жашайт. 4 кварталдан турган шаардын жылдык бюджети 85 миллион сом. Алдыда аны 95 миллион сомго чейин көтөрүү пландалууда. Нуман Аксакал 1949 жылы ушул калаада төрөлгөн. 70-жылдары политехникалык институтка окууга кирип, бүтүп келип, ошондон бери Ноокатта иштеп жашайт. Учурда пенсия курагында. Шаардын ардактуу аксакалы. Мен 6 балам бар. 3 кыз 3 уул. Балдарым барды жаланыш бүткөн. Барды окушкан, окуштарды институттары түгөтүшкөн. Азыр эми биз Чалкантыр экөөбүз пенсияда үйдөлө жатабыз ушу. Мен үчүн эң бир менин көркүлүү жерим, менин өнүп өскөн, каным төгүлгөн жерим менин эң бир мекен мен. Биздин шаар көп улуттуу. Мына тополоң болгон маалда деле биздики бар жок тынч. Өзбек, кыргыз, орус, казак деген нерсе болгон жок бизде. Бизде тойубуз ham, өлүүбүз ham бардыгы бирдей. Элибиз тынч, сак саламат, дружно жашашат биздин элибиз. Кийинки биздин объектибиз Ноокат шаарында жайгашкан Крупская атындагы орто мектебине келдик. Анткени быйылкы жылы орто мектеп ушул 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча ошо райондогу 120 мектептин ичинен биринчи орунду ээлеген мектеп. Билим берүүсү аябай мыкты окуучулар бар. Андыктан бул мектеп менен таанышалы. Ушул Крупская атындагы орто мектебине кирдик. Ушул декабрдын орто чени улуттук адабият күнүнө карата атайын бул жерде иш-чаралар өткөрүлүп жаттыр. Тагыраагы ачык сабактар. Ошол учурга туш келип калыптырбыз. Азыр менин жанымда окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары Айпер эжекебиз отурат. Саламатсызбы эжеке? Саламатсыздарбы? Биздин мектепте көргөнүзгө аябай кубанычтабыз. Сиздер билгендей, бүгүн 12 декабрь бизде адабият күнү аябай кызуу белгиленип жатат. Азыр бизде параллельно 3 класста Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан алынган ачык сабактар, андан сырткары 6 класстардын арасында биринчи мугалим чыгармасы боюнча конкурс жана класстан тышкаркы иштер кетип атат. Сиздер менен кошо аларга күбө болсок болот. Анда ачык сабактарды көрөлү, э? Сөзсүз, жүрүңүздөр. Что такое говоришь? Она же не виновата, что она сирота. Если справа не нужна, нам нужна советская власть. Откуда взялся такой начальник? Да это так уж. Биздин мектебибиз буга чейинки жылдарга салыштырмалуу болуп көрбөгөндөй ийгиликке жетти деп айта алсак болот. Анткени бир мектеп кандай ийгиликти багындырыш керек болсо, ошонун баарын багындырды. Атап айта турган болсок, мектептин окуучусу Атабеков Эмир былтыркы жылды Ноокат районундагы эң жогорку упайды топтоп, алтын сертификатка 3 эле упай жетпей калып, президенттин колунан мамлекеттин сыймыгы деген наамды алып келди. Ошол эле учурда мектебибизден манастануу таймышынан окуучуларыбыз райондук областтан биринчи орунду алып, республикалык турга барып катышып келишти. Андан кийин жылда бизде Ноокат районунда мектептердин рейтинги чыгарылат. Жашыл зона, кызыл зона, сары зона болуп бөлүнөт. Жашыл зонада былтыр бар элек, быйыл болсо андан дагы өзгөчөлөнүп, быйыл жашыл зонада бул мектептердин арасынан 120 ашык мектептен биринчи орунду багындырды. Жалпы рейтинг боюнча 120 мектептен биринчи орунда турат. Ошол эле учурда жылдын жыйынтыгы боюнча креативдүү жамаат деген номинациянын жеңүүчүсү болду. Андан сырткары мен өзүм жылдын мыкты мугалими 2023 кароосундагы боюнча аймактан, шаардан, райондон, областтан жеңип, республикадан 2-нчи орунду багындырып келдик. Крупская орто мектебинде ата-энелердин өздөрүнүн колдоосу менен ушундай ресурстук борбор этнокаана ачылган. Билим уясынын бардык класстары электрондук доскалар менен толукталган. Кошумчалай кетчү жагдай былтыркы жылы атайын долбоордун негизинде Жаратман жаштар клубу 240 000 сомго тигүүчү машина, кинотеатр жана сыналгы сатып алууга жетишти.
Биздин калаада 5 мектеп, 6 бала бакча бар. Мектептерде жалпы 6026 окуучу билим алса, бала бакчага 670 жеткинчек тартылган. Билим берүү уяларына муктаждык болбогону менен бакчалардын жетишсиздиги байкалат. Бул өз кезегинде шаардагы негизги көйгөйлөрдүн бири. Социалдык объектилерди курууда негизинен ушул шаарда жер өтө тартыш, жер маселелери. Эгерде ошол муниципалдык менчиктеги жерлер болгон болсо, ошол бюджеттин алкагында мындан сырткары ушул демөөрчүлөрдү, башка инвестицияларды тартып, социалдык объектилерди курууга мүмкүн болот. Бирок билим берүү тармагында мактана турган жагы ушул жалпы Ноокат районундагы мектептердин ичинде Ноокат шаарынын мектептери билим берүү тармагында негизги көрсөткүчтөр боюнча бир топ алды да. Атап айта турган болсок, шаардагы Крупская атындагы орто мектеби билим берүү жаатында көптөгөн ийгиликтерди жаратып келет. Негизги көрсөткүчтөр болгон алтын тамга, алтын сертификат, ошондой эле жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында предметтик олимпиадаларда ушул Ноокат районунда эң алдыңкы көрсөткүчтөрдү жаратып, ийгиликтерди жаратып келет. Мындан сырткары дагы ушул шаардагы башка мектептер дагы билим берүү тармагы боюнча бир топ алды да десек жаңылышпайбыз. Ноокат шаарынын аймагынан үстүбүздөгү жылы 246 үй бүлө мамлекеттен жөлөк пул алчу. Апрель айында анын ичинен 20 бүлө социалдык келишим долбоорунун негизинде 100 000 сомдон кайтарымсыз акча каражатын алышкан. Бул акчаны жарандар мал чарба, тигүүчүлүк жана таттууларды даярдап сатууга жумшап, чакан ишкерлик башташты. Учурда алардын иши натыйжалуу жүрүп, туруктуу кирешеси бар. Алардын көмөгү менен 10дон ашуун жумуш орunu түзүлүп, бүгүнкү күндө 208 гана адам жөлөк пул алат. Бүгүнкү күндө сиздер көрүп турган ушул кичүү кондитердик дүкөнүбүздө 4 жумушчу кошумча жумуш орду түзүлүп, бүгүнкү күндө ошо өз ишмердиктерин улантып, дагы да өздөрүнүн дараметин, үй бүлөлүк бюджеттерин ашырып, ошо иш менен алектенип атышат. Маселен, бул шириндик үйүнүн ээси буга чейин 4 балага жөлөк пул алчу. Жалгыз бой эне өткөн жылы өз кирешесин арттыруу максатында социалдык келишимден каражат алып, ушул дүкөндү ачкан. Келип аткан объектибиз болсо дагы жогоруда айтып өткөнүмдөй социалдык контракттын дагы бир катышуучусу. Ал өз ишмердигин тигүүчүлүк багытында алып барууда. Анын долбоору комиссия тарабынан жактырылып, бүгүнкү күндө ал ошо мамлекет тарабынан алган 100 000 сомго 3 тигүү машинасын алган. Анан ошондой эле кошумча 8 жумуш ордун түзүүгө жетишти. Ошол менен көрүп турганыңыздай, ошо катышуучу эжебиз өзү мына жумуш учуру, жумуш убагында. Кандайсыздар эжелер, жакшысыздарбы? Жакшы отурасыздарбы? Эжеке, сиз окшойсуз, Саламатсызбы? Кандайсыз? Иш кандай жүрүп атат? Жакшы, болупту. Эмне тигип атасыздар? Төшөктөр. Негизинен төшөктөрдү тигебиз. Сырьё Бишкектен келет. Мурда 5 бала менен жөлөк пул алып базарга чыгып күн көрчүбүз. Азыр жакшы. Үйүбүздүн эле бир бурчуна бул цехти ачканбыз. Бир жумада 3 күн иштебей калган учурларыбыз болот. Жакшы, жетип атабы? Жумуш жакшы. Эми айына киреше канча табасыздар? Эгер сыр болбосо айтсаңыздар, кандай табасыздар дегендей. Ойга тикишимизге карап. Айына 20 000 сомго чейин киреше табам. Жакында Борборго съездге барып, президент менен жолугам. Эми ошондон кийин мына үйгө ачылып, азыр жакшы болупту. Ноокат шаар калкынын 90% ичүүчү суу менен камсыз болгон. Бирок анын жарымынын куроосуна суу киргизилсе, калган жарымы көчөдөн ташып ичүүгө мажбур. Анан да суунун көлөмү аз болгондуктан 24 саат бою толук болбойт. Белгилүү бир убакытта гана пайдалана алышат. Азыр биз биринчиден өзүбүз ишкана азыркы күндө суу эсептегич коюп атабыз.
суу үйүндө коросунда суу барларга суу эсептегич коюп атабыз. Ошол азыр жыйынтык мындай таасир берип атат. Уже көп жерде уже сааты узарып атат, ошону берген. Анан кийин экинчиден биз азыр мына Ноокат шаары бир чоң долбоор менен иш кылып атабыз. Ноокат шаары азыр ичүүчү Ноокат шаарынын ичүүчү суу системаларын реабилитациялоо деген долбоор бар. Европа өнүктүрүү банкынын каржылоосунда болуп атат. Азыркы күндө бүгүнкү күнгө карата биз азыр атайын техника сатып алуу боюнча тендерлер өтүп, ушул проекттин негизинде буюрса 2024-түн март айына уже келип калат. 4 атайын спецтехника, атайын техника. Бул экскаватор, ас машина, мини экскаватор, аварийный машиналар келет. Анан ошол кезде да экинчи тендерге жумуштар уже документтер даяр болуп атат. Экинчи тендер бердик уже, тендер объявление болду. Ушул эле долбоордун алкагында шаарда 40 чакырымга жакын жаңы суу түтүктөрүнүн курулушу каралган. Эгер бул ишке ашса, аймактагы 5000 кожолук толук түрдө таза суу менен камсыз болот. Ноокаттагы эң чоң маселе канализациянын жоктугу. Жогоруда айтылган долбоордун экинчи фазасында дал ушул канализация куруу маселеси каралган. Ноокат шаары мыйзамсыз курулуштардын чордунуна айланып калган. Ага ушул эле жылы 108 мыйзамсыз курулуш аныкталгандыгы далил. Райондук маанидеги шаар болгондуктан кала бийлиги мындай курулуштардын башчыларына эскертүү жана түшүндүрүү иштерин гана жүргүзүшөт. Аларды сүрдүрүп же айып сала алышпайт. Бизде мына Ноокат шаарында айлампабыз бар, айлампанын жанында жеке тараптарга берилип кеткен Афган сквери толук соттун чечими менен бизге пайдаланып, биздин Ноокат шаарынын карамагына өтүп, бүгүнкү күндө ал жерге атайын шаардын тургундары, коноктор эс ала турган атайын сквер ачылды. Андан тышкары мына Канкелдиев деген көчөбүз бар эле. Ал көчөгө дагы жергиликтүү бюджеттин эсебинен таза суунун баягы түтүктөрдүн 60-жылы курулган түтүктөр чирип эскилиги жеткендиктен ал жерде таза суунун турбаларын алмаштырып, үстүн асфальттоо иштерин жүргүздүк. Ош-Баткен жолунда жайгашкандыктан унаа тыгыны ар дайым үзүлбөйт. Буга жергиликтүүлөр көнүп деле калышкандай. Ага кошо борбордук базар дагы ушул жерде. Соодагерлер уруксат берилбеген аймактарга чейин чыгышып, унаалардын жөө жүргүнчүлөрдүн жүрүүсүнө тоскоолдук жаратышат. Андыктан базарды башка аймакка жылдырып, оор жүк ташуучу унаалар үчүн айланма жол куруу маселеси ар дайым айтылып, бирок ишке ашпай келет.